Ош шаары тууралуу алгачкы маалыматтар биринчи жолу Араб булактарында 9-кылымда эскерилген. Бул маалыматтар Кытай булактарында да айтылган. Биздин заманга чейинки 4-кылымда жана биздин замандын 5-кылымында шаар чыгыш жана батыш өлкөлөрүн байланыштырган улуу жибек жолундагы маанилүү калаага айланган. 8-10 кылымдары Ош чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү эң ири шаарлардын бири катары саналган. Шаар дубал менен курчалган жана анын 3 дарбазасы, тоо дарбазасы, суу дарбазасы жана отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарбазасы болгон. Макдиси 966 жылы жазып бүткөн өзүнүн Аксенут Текасим аттуу эмгегинде Ош дарыялары мол, ар түрдүү өзгөчөлүктөргө ээ шаар болуп эсептелет. Абасы таза жана молчулук бар. Жамы мечити базарлардын ортосунда жайгашкан. Тоого жакын бай жер болуп суулары мол. Бул жерде жайгашкан чоң рибатка ар тараптан көңүлдүү адамдар келишет, деп шаардагы диний абал жөнүндө да баа жеткис маалыматтарды берет. Рибат аскерий гарнизон жайгашкан жай. Ош шаарын 13-кылымдын башында Чыңгыз хандын аскерлери кыйраткан. 13-кылымдын аягы 14-кылымдын башында жашаган Жамал Карши өзүнүн ал Мулхакат бис Сурах аттуу эмгегинде Ош шаары боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды берет. Ош шаары анда 2 анча чоң эмес тоо жайгашкан: Баракух жана Ханаф. Баракух тоосунда Азиз жана Салих адамдардын мазарлары жайгашкан. Ал жерде башкалардын катарында Давудтун уулу Сулаймандын вазири Асаф ибн Бурхиянын күмбөзү бар. Экөөнө Алланын рахматы болсун. 14-кылымдын акырында Аксак Темирдин дөөлөтүнө, кийин Моголстанга караган Моголдор династиясынын негиздөөчүсү Захреддин Мухаммад Бабур өзүнүн Бабур Наама деген эмгегинде Ош жана ошол эле Сулайман тоонун үстүндөгү чакан үй жөнүндө да эскерип кеткен. 17-кылымда калмактардын кол салуусуна жана талоонуна кириптер болуп турган. 1762 жылы Кокон ханы Эрдене басып алган. Ош тегерегиндеги айылдары менен кошо хандыктын акимдик аймактык системасында Борбордук вилаятке баш ийген Бектиктин 19-кылымдын экинчи жарымында Ош вилаятынын борбору болгон. 1876 жылдан Түркстан генерал-губернаторлугунун Фергана облусундагы Ош уездинин борбору болуп калган. 1924 жылдан округтун, 1926 жылдан кантондун, 1928 жылдан райондун, 1939 жылдан облустун борбору. Учурда шаарда орто кылымдын убагында курулган Асаф ибн Бурхиянын мавзолейи, Рават Абдулла хандын мечити, Алымбек Татканын мечити, Мухаммад Юсуп Байкожо оглунун мечити жана башка 30дан ашык эстеликтер калыбына келтирилген. Ош шаарында биздин заманга чейин 4-5 кылымдарга таандык Мырзалим дөбө, Чаян дөбө, Отузадыр байыркы чептери, Мады, Коргошун дөбө, Акпуура, Шалтак дөбө, Шоро башат, Куршап, Бөрү дөбө, Дөң булак, Дыйкан жана башка чептердин калдыктары сакталган. Ош шаары Фергана өрөөнүнүн батышында деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан. Бишкектен Ошко чейинки автожолдун аралыгы 730 чакырымдай, калкы 5,5 миллионго жакын. Ош шаары Сулайман тоо жана Акпуура дарыясы менен атактуу. Кыргызстандын экинчи борбору деп да аталып калган. Ош Кыргызстандагы калкынын саны боюнча борбор шаар Бишкектен кийинки экинчи орунда турган шаар. Ош шаарына шаардык администрациядан тышкары 25,6 миң жашоочусу менен шаар четиндеги 11 айылдык кыштак карайт.